Жылдагыдай эле быйыл да 2 ай эс алууга чыктым деген музыкант Марс Жакыпов азыркы тапта үй бүлөсү менен Бишкектеги 6-Кече районунда 2009-жылы мамлекет тарабынан берилген бир бөлмөлүү үйдө эс алып жаткан чагы. Жакында эле кичи мекеним болгон Токмок шаарынан келдик. Эс алуу үй бүлө менен кызыктуу өтүп жатат дейт ал. Марс Жакыпов ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан Сейтек балдар борборунда балдарды улуттук музыкадан үйрөтүп, ошондой эле көзү азиздер жана начар көргөн балдардын мектебинде музыка мугалими болуп 6 жылдан бери эмгектенип келет. Мектепке могу музыка аябай мындай биринчи орунда турат, эстетика. Себеби балдар жакшы көрбөйт, анан могу слух жагы аябай жакшы да. Көп балдар ырдайт, бийлейт, комузда ойнойт, аккордеон кружогу бар болчу, анда ойнойт. Марс Жакыпов 1982-жылы 1-июнда Токмок шаарында төрөлгөн. Ата-энеси 3 кыздан кийинки көргөн жалгыз уулу болгондуктан анын жарык дүйнөгө келүүсү чоң кубанычка бөлөгөн. 1989-жылы Борбор шаардагы көзү начар көргөн балдар интернатынын 1-классына кадам коёт. Билим алган мектептин коомдук иштеринин лидери болуп, кандай гана майрамдык кечелер, сынактар болбосун ар дайым комузу менен куулжута ырдап, классына бир канча жолу жеңиш алып келген. Каарманыбызды жараткан көрүү укугуна ийгидер кылбаганы менен көйдөнүнө толтура талант берген. Ал 5 жашынан тартып комузда кол ойнотуп, созолонто оон созгонду жактырганын эскерет. Чыгармачылыкка болгондо ошол балалык күндөр таасир этип калды да. Балалык күндөр таасир этип калды. Атам ошо мен бала кезимден чыгармачылыкка тарткан экен, өздөрү чыгармачылык иштер эмес. Атам айдоочу, мамам болсо да ошо мындай жөнөкөй жумуш болчу. Радиодон караган ырларды коюп беришип жалгыз ушундай. Анан бала чагымдан ошо өзүмдүн бир тайкам бар эле. Мен тайкам устатым бар ошо өзүм. Ошол киши биздин үйдө жүрүп калды. Мен бала чагымдачы. Кийин деле. Ошол киши биздин үйдө жашап калды. Тагдыры ушундай экен, чыгармачылыкка өтө мындай таланттуу киши эле. Комуздардан мыкты чырчу, башка аспаптарды аябай мыкты чырчу. Бирок өзүнүн музыкалык билими жок болчу. Ошо менин да 4-5 жашымдан баштап мен ошол киши комуз үйрөтүп баштаган. Комуз үйрөтүп баштаган, ошондо ар кандай бир элдик ырларды үйрөтүп, ырдатып, чертирип ошентип ошол киши мени Ошентип тапталган талант көйдөнүндө дегдеткен музыканын күчү 2000-жылы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын кыргыз эл аспаптар бөлүмүнө ээрчитип барат. Көз азиз болсо да, дени карды соо балдар менен бирге тең тайлашып билим ала баштайт. Аталган окуу жайды ийгиликтүү аяктап, билимин дагы тереңдетүү максатында Борбордогу улуттук консерваторияга кабыл алынат. Окуу, билим алуу жылдарында Марс мырзаны ар дайым жетелеп билим алуусуна өбөлгө түзгөн анын апасы болгон. Ошол вакытта Раматлык Залкар жазуучу Сыңгыз Айтматовдун 70 жылдыгы болуп өтүп, мына Кыргызстан боюнча дүйнө жүзүнө. Анан жыйынтык тоочу финал ошол бизде өтүп атса керек Кыргызстанда. Эле мен чыгып 70 жылдыгы болуп калды. Ошого туш келип калды да биздин концерт. Ал киши өзү катчы болуп турду. Түздөн түз катчы болуп турду ошол концерткечи. Катчылык турсун ошондо сөз да сүйлөгөн чыгып. Анан ошонун алдында биз баягы концерт бердик да. Анан бир чоң толкунда мына ушунда болуп калды. Эң эле биринчи концертке чыктым дагы, анан ошондо Сыңгыз Айтматовдун өзү калдыкты. Өзгөчө кыргыздын элдик ырларын комуздун коштоосунда ийине жеткире аткарган каарманыбыз балдарга билим бергенден тышкары түрдүү маданий иш-чараларда талантын элге тартуулап келет. Туаса талант менен билим жуурулушуп, анын көйдөнүндө музыканын чоң агымы толкуп турат. Быйылкы жылы жеке чыгармачылыгын өркүндөтүүнү көздөп турган чагы. Быйыл
жылдан баштап өзüm үчүн дагы бир неме кылайын деп, өзüm үчүн дагы иштейм деп атам. Элдик ырдалбай алган, көп ырлар көп да. Өзүмдүн көңүлүм каалап жүргөн ырлар дагы бар, көп дастандар бар. Ошолорду бир иштеп анан элге тартуулайбыз го. Ошолордун үстүндө иштеш керек. Күүлөр бар канча дагы. Марс Жакыпов учурда бир үй бүлөнүн таянар тоосу, сүйүктүү жар камкор ата. Жубайы Жипара экөө 8 жылдан бери бирге түтүн булатышып, 2 баланын мээримдүү ата-энеси болушту. Балдарым, үй бүлөм менин бактым, жашоомдун маңызы дейт ал. Ал вакытта мен ата-энем менен окумакчымын. Ошо мен 5-курста окуп жүргөн кезинде болдум да. Кызды болгондо ушунда мен ата болуу бактысын ошондо сездим да. Кызды болгон кезде. Анан албетте жакшы да. Ата болгонду ким эле каалабайт, ким эле ошо бала өстүргүсү келбейт, ким эле аны тарбиялап, ким эле аны бир жакшы адам болгусу келбейт. Албетте ата болуу бактысы бул өтө бир бактылуулуктун эң бир бийик жери деп ойлойм. Аялдын бактысы жар болуу, эне болуу. Мени жараткан бул бакытка эгедер кылды. Жолдошум, балдарым маңдайымда. Ушул бакытка каниет кылам, дейт жубайы Жипара Чөндөй кызы.